Бекборбиев деген атым бар. Мен өзім анча-мынча депутаттардан деле жогору жүрө берем. 70 жаштарга чыккандабы ошол мен атыман коюлган бардык бектерди чогултуп, бир чай берип, таанышып бары менен тагдырлары кандай болду. Ушундай суроо берип атасыз. Мына өкүнүп турасызбы өтпөй калды дегендейчи. Кайра дейсиң, мен саясатта жүргөнсү. Мен өтпөй калганыма өкүнгөн жокмун. Ошо шайлоочуларым, мени шайлабай калган шайлоочулар өкүнсүн дейм да. Атактуулук сизге эмнелерди берди, эмнелерди алды? Кепкалардан кийип, очкилерден тагып алып жүргөнгө аракет кыласың да. Бирок элдин ошентип келип атканы бир өзүнчө бир бакыт эмеспи? Же бакыт, мен сүйгөн каракат 2 деп тартабыз деген оюбуз бар болчу. Бирок кичине көңүлгө тийип калган үчүн мен баняга барсаң очередь жок, кезекчи жок, киргизип берет дегенде. Бек Исраилов деген ырчы жигиттин аты мен атыман коюлган. Эми автографты мен билем да. Мен баштадым окшойт өзү. Менден баштап автографтар башталганда ушу 1,5 жылдын ичинде бир 3 кино тартабыз деген оюбуз бар. Өзүмдө эстрада ырчыларынан теңегим келбей турат да. Мен оончуларды кичине өйдөрөөк көрөм да, эстрада ырчыларынан. Мен заводмун, мен күндө иштейм. Сыртта тирүүлүктүн дагы бир кечи, ушундай керемет кечте, керемет инсан менен маектешип алдында турабыз. Кыргыз эстрадасынын сап башында турган легендасы деп айтсам болот, Бекборбиев агабыз. Кош келдиңиз. Рахмат, ассаламу алейкум. Концертке даярдыктар кандай болот ат? Негизи сап боюнча жылдын башына баштачуңуз, Бекборбиев деген атты элге таанытуунун артында өтө чоң бир эмгек жатат. Кандай сизде кыйынчылыктар болду? Алгачкы ушул чөрөккө аралашкандагы кыйынчылыктар жана сизге эң бир жардам берген адамдарга ыраазычылыктарыңыз болсо? Биздин убакта андай менеджер, продюсер, анан кийин бирөө таанылтабыз, спонсор дегендер жок болчу. Өзүбүздүн аракет менен эле болду окшойт эми башындачы. Баягы биз чынын айтканда мен менен ушу тең туштар ушу белгилүү болуп кетейин же бир чоң жылдыз боло алайын дегендей ниетте эмес. Жөн эле чыгармачылык менен мындай чын эмгегибизди эле кылчубуз да. Анан ушу акча бере калып, же болбосо азыркыдай болуп акча салып шоу бизнеске анан кийин белгилүү болот дегендей андай жок болчу. Кайсыл жылдары аралашып баштадыңыз? Мен ушу 90-жылы биринчи альбомду жаздым. Мен өзү 87-жылы биринчи жолу КТРден ырдап чыккам. Мен ошондо 2-курстун студенти болчумун. Бирок өзүм аскерге кетип калып, барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Өзүм даже ошол КТРден чыкканымда көргөн эмесмин да. Жазында тартылган передача жайында чыккан да, а бизди жазда армияга алып кетип калган. Эми 87-жылдардан баштап эле, ошо 86-жылдардан баштап студент болдум. Ошол жылдардан баштап эле багы студенттердин арасындагы жанагындай көркөм чыгармачылык ийримдерге катышып, анан өзүмдүн ырларымды, авторлук ырларымды ырдап, анча-мынча конкурстардан жеңип, жанагындай Ала тоо жазы фестивали болот эле. Ошондо 1-2 жолу ошол фестивалда финалга чейин барып, авторлук ырлар боюнча лауреат болгом. Эми бул 90-жылга чейин болот атат. Ошол 90-жылдары эмне үчүн ырдачусуз, азыр эмне үчүн ырдайсыз? Айырмасы барбы? Албетте айырмасы бар. 90-жылдары сахнага чыкканыбызга сүйүнчүбүз да. Ал убакта азыркыдай гонорар деген жок болчу. Чын айтчы, гонорарын мүмкүн баягы бергендер берип атса керек, алгандар алып атса керек. Бирок биз гонорар менен деле ишибиз жок болчу. Чыгып эле ушу эл алдына чыкканга, элдин жанагындай колдоосуна эле мындайча айтканда мас болуп эле жүрө берчүбүз да.
Анан эми азыр көбүнчө гонорар. Азыркы заманда гонорар жок, азыр артисттер бир да кадам койбойт. Анан кийин эми балким азыр деле жаштар ушу сахнага чыкканда сүйүнгөндөр болсо керек. Эми мен өзүм курактууларды айтып атам да. Мен курактуулар азыр көп тойлорго да барбайбыз. Мисалы үчүн алыс жака чакырып калса, мен сразу эле айтам, алыс жака чакырып калса, жаш артисттерден чакыргыла. Биз мисалы үчүн жолдон кыйналып калабыз. Өмүр бою өмүрүбүздүн бардыгы жолдо өттү да. Жол азабы, көрүү азабынан коркобуз да. Азыр жетиштүү атактуусуз. Атактуулук сизге эмнелерди берди, эмнелерди алды? Атактуулук, албетте, атактуулуктун мен минус жактарын айтайын. Плюс жактары да көп. Минус жактары бул адамдын эркиндигин алып коет да. Мисалы үчүн жөн эле ушундай көчөдө эркин басып жүрө албай каласың. Рамкаларга кысылып каласыз, Ооба, мисалы үчүн көчөдөн бирөө келип сен менен сүрөткө түшкүзү келе берет, мисалы үчүн. Сен эми мындай кийингениң карай берет дегендей. Базарга барсаң сүрөткө түшкүзү келет, сүйлөшкүзү келет бирөө. Бирөө сен чыгармачылыгың абдан сыйлаган болот. Мындайча айтканда, сен убактыңдын көбү көчөдө жүрсөң, убактыңдын көбү кетип калат да. Мисалы үчүн адамда эң кымбат эмне? Убакыт да. Ошон үчүн баягы өзүң убактыңды кармаш үчүн албетте мындай көчөдө ар жакта жүргөндө мисалы таанылбай, кепкалардан кийип, очкилерден тагып алып жүргөнгө аракет кыласың да. Бирок элдин ошентип келип атканы бир өзүнчө бир бакыт эмеспи? Бакыт, албетте бакыт. Бул эми баягы сиз айтып аткандай бир ай бакыт болот, бир жыл бакыт болот. Анан кийин сенде өзүң жумуштарың бар да. Мисалы үчүн сен бакытта эле өзүң иштериңди таштап коюп көчөдө бирөө сен менен бир жарым саат сүйлөшкүзү келет, ошол киши менен сүйлөшүп тура албайсың да. Сен убактың бар, өзүң башка жакта жумуштарың бар дегендей. Сен мүмкүн маанайың жакшы эмес. Сен өзүң ишиң менен кетип атсаң, бирөөнүн маанайы жакшы, кокуй деп келип кучактап алып, сен менен сүрөткө түшкүзү келет. Эми да ушундай эмелер бар да. Ал эми мен плюс жактарын айтсам, бул плюс жактары абдан көп. Мисалы үчүн баягы биздин эми бул кесип болуп калгандыктан биз ошо минус жактарына да көз жумушубуз керек. Баягы колдон келишинче убактыңды дагы бөлүшүң керек дегендей. Плюс жактары ошол. Көп жардам тиет жашооңдо, мисалы үчүн. Күмөндөр байкебиз айтмакчы, баняга барсаң очеред жок, кезекчи жок, киргизип берет дегендей. Дүкөндө турсаң бирөө, Бекбай келип калыптыр деп алдыга чыгарып берет. Ушундай жерлер бар. Өзүңдүн чоң атаңдын фамилиясын бүт Кыргызстанга чыгарып жүргөндүн өзү эле эмне деген сыймык. Айтор, мен мисалы үчүн бул жашоодо мындай арманым деле жок. Атактуулук жагынан ошон үчүн мен өзүмдүн күйөрмандарыма, ыр угармандарыма өмүр бою ыраазы болуп келем. Мен бактылуумун деп ойлойм. Чыгармачылык чөйрөдө кайсыл бир пикке чыктыңыз да? Ошол учурда бардыгы балдарын атты сиздин атыңызга коюп башташты, кайсыл бир учурда. Анан бул чоң жоопкерчилик болдубу сизге? Эми жаш кезде эле мен билем, ошо жаңырдап чыкканда эле 1-2 жылдан кийин кээ бир жерден ошо төрөлгөн балдардын аттарын Бек деп кое башташкан. Ошо 91-92 жылкы балдар бар да. Албетте мага жагымдуу болчу. Ал убакта жаш бала болсом, өзүм бир ошондо 23-24-дөгү балдардан болсом, анан кийин сен атыңан бирөө баласынын атын атып атса абдан мындай кубанып, сыймыктанып жүрчүм. Эми анан кийин бардыгына көнө баштайсың, ага деле көнүп калдың. Бирок өзүм ошондо бир ниет кылгам да.
Ушу бир 70 жаштарга чыккандабы ошол мен атыман коюлган баардык бектерди чогултуп бир чай берип, таанышып баары менен тагдырлары кандай болду. Мисалы үчүн мен билем, эми баа бек деп койгондо баягы чын эле бек болсун дейт турмушунда, анан кийин жашоосунда. Экинчиден анан ырчы болсун деп да коет да, балдарын коюшканда аттарын. Мен билем ошол Бек Исраилов деген ырчы жигиттин аты мен атыман коюлган. Анан мына ата энесинин тилегин берип, Кудай азыр баласы Бек дагы бир Кыргызстанга таанылган чоң ырчы болуп калды да. Мен ушундай Бек деп аккордеон кармап, аккордеон көтөрүп ырдаган балдарды да көп тааныйм. Азыр ырчылар мурункудай бааланбай калгандай сезилеби сизге? Сиздин учурда кандай болчу көрөрмандар? Азыр кандай? Ушул жөнүндө ойломоптурмун, бирок мындай карап, үстүртөдөн эле карап айтсак, айырмасы аз эле. Улуумундар көп айтат да, биздин учурда башкача болчу депчи. Концерт дегенде биз барып автограф алып, аркасынан чуркап, ушунчалык башкача болчу, азыр андай сезимдерди мен көрө албайм депчи. Эми автографты мен билем да. Мен баштадым окшойт өзүм. Менден баштап автографтар башталганда мен эсимде. Концерттен чыккандан кийин жанагындай служебный ходдордо ошол убакта кыздар келип туруп калышчы, автограф алабыз деп. Мен автограф берчим. Азыр сагынасызбы ошол учурларда? Мен ал тескерисинче концерттен кетип аткандан кийин тоскоол болушат эле да, үйгө кетирбейчи. Сиз менен бир учурда чыккан ырчылар бар. Азыр көпчүлүгү жок болуп, башка тармактарга кетип калды да. Сиз болсо дагы эле ошол ордуңузду өзүңүздү сактап турасыз. Бул үчүн дайыма сиз изденип, жаңыланып турасызбы? Заман менен кошуп. Мен менен чыккан оончулар Болот Токтобаев деген оончулар чыккан. Эми мен өзүм биринчи чыкканда эстрадалык ырчы эмес болчумун да. Мен оончу болуп, жөн эле аккордеон гитара менен эле чыккам да. Анан эми мен оончу болуп чыккандан кийин азыр өзүмдү эстрада ырчыларынан теңегим келбей турат да. Мен оончуларды кичине өйдөрөөк көрөм да, эстрада ырчыларынан. Сиз жана Мен сүйгөн карагат тасмасына катышкансыз, Андан кийин тасмага катышкан жоксуз. Алдыда эгер дагы сунуштар болсо, каалоо барбы сизде тасмага тартылганы? Биз ошол Мен сүйгөн карагат тартканда да аябай кыйналып тартканбыз да. Өз кино кыйноо деп коет го, бир оңой кино болбосо керек, бардык эле кыйын болсо керек, бирок биздин убакта өтө эле кыйын болчу. Эми азыр мына жаштар кино тартып атканын көрүп, уже бир мындай машинка, бир механизм пайда болгонун көрдүм да мен. Анын үстүнө мына кинотеатрлар көбөйүп, биздин ошо кино чыкканда 4 эле кинотеатр бар болчу. Азыр менимче андан көп болсо керек. Мен азыр кызыккан эле жокмун. Анан кийин расходторубуз да көп болгон, биздин тартылган срогубуз да абдан көп болуп кеткен. Ошондон бир мына көңүлгө тийип калыптыр да. Биз ошондо дароо эле ушу кинону бүттүрүп, карагат, Мен сүйгөн карагат 2 деп тартабыз деген оюбуз бар болчу. Бирок кичине көңүлгө тийип калган үчүн мен ушу киного кирбей эле коеюнчу азырынча деп койгом. Анан кийин эми азыр кино бизнеси бизде Кыргызстанда пайда болду десек болот. Анткени кинотеатрлар көбөйдү, потребительдер көбөйдү дегендей, кинону көрө тургандар ушу 4 оодандын баардыгында, областтардын баарында азыр кинотеатрлар бар. Азыр эми баягы кичине эмгек кылсаң дагы акыбети кайтат да. Анын үстүндө баягы Казакстандын рыногу дагы бизге, кыргыз кинолоруна эшигин ачып коюптур. Өзбекстандагы эшигин ачып атат экен. Эми мындай болсо анда бул нерсе менен алектенсе болот тургандай деп ойлойм. Ойлойбуз дагы ошо быйыл Кудай кааласа мен азыр ким тартарын, режиссерун биз азыр билбейбиз. Бирок сценарий жазганга мен могу сентябрда концертимди өткөрүп, анан ошо бүткөндөн кийин эле дароо ошо сценарий жазганга отурган атам.
бир эмдиги жылкыга чейин мисалы үчүн ушу 1,5 жылдын ичинде бир 3 кино тартабыз деген оюбуз бар. Бул мен өзүм чогуу мен менен иштеген Нурлан Мамакеев деген жигит бар. Мына ошол экөөбүздүн проекттер болот. Бул 3 кино теңчи. Бирөө криминальная драма, бирөө ретро дегенибиз эми багы 1930-жылдардагы окуялар. Ал эми бирөө жөн эле мындай биздин азыркы эле жашоодогу биздин студенттердин, жаштардын көйгөйү боюнча. Артисттин кадыры эмнеде? Артисттин кадыры өнөрүңдө болсо керек да. Мен ойлойм багы менин кадырым мисалы үчүн. Менин кадырым менин обондорум менен байланса керек да. Менин оюм боюнчачы. Мен обончумун да. Мен дайыма эле айтып жүрөм, бул артисттерге, өзүмдүн инилериме, шакирттериме айтып жүрөм. Артист деген бул эң биринчи өзүңдүн таварыңды элге тартуулаганды бил. Мисалы үчүн базарга барсаң, бир соодагер отурса, анын алдындагы мындай буюмдарды карайсың да. Анан бир-эки эле буюмду коюп кармап отуруп алсаң, сенин жаныңа эч ким деле басып келбейт, туурабы? Ал эми ошол жерге мындай столуңду жайнатып, жайма базарыңды мындай коюп, бул жерге агынан, көгүнөн, жашылынан, ар кандай түсүнөн кылып туруп койсоң, ошондо сен мындай ошол жерде мындай кадырлуу соодагер болосуң. Азыр сиздин сөзүңүз боюнча айтайын деп атам да. Анан бир-эки эле бир эски буюмду коюп алып, алдагы колдонулган, жыртылган эски болсо сага эч ким да басып келбейт, сага басып да карап да койбойт да. Ошон үчүн артисттердин кадыры өзүнүн эмгегинен, өзүнүн мындайча айтканда эстрада ырчыларыныкы өзүнүн репертуарынан болот деп ойлойм да. Анан сен ошол өзүңдүн таварыңды, тавар бизде ыр да, жакшы обон, жакшы ырдап жазылган сапаттуу, может быть, клип, ошондой эле ушундай нерселерде. Эгер ошол ырың жок болсо, сен жылтыраган көйнөк кийип алганыңдын эч кимге кереги жок. Тим эле боёнуп, чачтарыңды жасап алганыңдын эч кимге кереги жок да. Бизде эң негизги товар бул ыр. Ошон үчүн бизде ырыбыз эң биринчиден жылтырап, сонун болуп туруш керек да. Анан кийин өзүң шөлбүрөп кийинип алсаң дагы сени баары бир сыйлай беришет дегендей да. Сен кийимиңе карабайт, ырчылардыкын ырына карайт да. Азыркы заманбап ырларга кандай баа бересиз? Ырларына, обондоруна? Азыр биздин илгерки 90-жылдардагыдан сапаттар боюнча салыштыруу таптакыр эле асман менен жердей. Азыр техника башка. Ал эми ырлардын, обондордун сапатына карай турган болсок, эми андай айтыла берет да. Жанагындай азыр ырлар бузулуп кетти, анан кийин мындай болуп кетти, жеңил болуп кетти деп. Мен 90-жылы жаңы ырдап чыкканымда, жана Делбирим деген ыр жыйнагым чыкканда, мен да сындагандар көп болгон. Мына жеңил болуп кетти, Бекборбиев деген жаш бала чыгыптыр, ырларым бар жеңил, ушундай да болобу депчи. Ошондой эле нерсени азыркы чыгып аткан жаштар угуп атат да. Мен ошон үчүн мындай нерсеге мен туура көз карашта мындай салмактап туруп караганга аракет кылам да. Бир гана нерсе ошо жаштардын, мисалы үчүн, башка улуттардан ырларды которуп алган эле. Мен кичине мындай санага салып койбосо, өздөрү чыгарып ырдаган балдардын мен бардыгын колдойм. Анан жана котормо деген котормо да. Ал башка бирөөнүн элдин, башка улуттун, башка колориттин кайрыктары болсо, башка элдикин ырдай берсең, мисалы үчүн, ошол улут болуп кетиши мүмкүн 100 жылдан кийинчи. Балким министерствонун деңгээлиндеби, ушу плагиаттарга, мисалы үчүн, которуп ырдабоо дегендерге кичине мындай
контроль жасаш керекпи деп ойлойм да. Ырларыңызга теманы кантип тандайсыз? Көпчүлүк ырларыңыз кыздардын атына аталган, 500ден ашык ырым бар да. Аны ошондон бир 10дой ырым болсо керек кыздардын атыначы. Көпчүлүк деп айтса болобу, 500 ырдын ичинен 10 ырды. 500 ырым болсо да, мисалы үчүн. Мен өзү чыгармачыл адаммын. Мен бир ырдымдай, бир жерден бир мындай коридордо кетип атып, же көчөдө кетип атып, бир жерден таасир алып, мондай ыр чыгарышым керек деп барып, жылына бир ыр чыгарып коюп отура берсем, мен ошол ырдын тарыхын эстеп калам да. А мен жылына көп ыр чыгарам. Мен илхом деген нерсени күтүп отурбай, бир чыгармачылык таасир деген күтүп отурбай, мен осознанно келип, клавишага келип, аккордеонду алып, же гитараны алып, комузду алып, мен отуруп иштейм. Мен бир тарыхты күтпөй, бирөөдөн мындай таасир күтпөй, мен күндө иштеген адаммын да. Мындайча айтканда, мен заводмун, мен күндө иштейм. Сиздин шоу бизнестен кетишиңизге бир татыктуу себеп болсо кетет белеңиз? Же буга чейин ушундай ой болду беле сизде тыштап кете турган? Жок, мен илгери бажыда иштегем да. Бажы тармагында иштеп, мен ошол убакта мени баягындай концерт. Начальниктер айтканда, же концерт кой, же ырда деп айтканда, мен ошол убактарда баягы концерттик деятельность дегенди токтотком. Ошентип интервью бер дешкен, мен айткам, концерттин деятельность деген бул это не творчество. Орусча кеттим го. Бул чыгармачылык эмес да, бул мындай концерттик иштер, бул гастролдор, жанагындай концерттик иш деген эми көп да, жанагындай. Бир жерде концерт болсо чакырыласың, барасың, жумушуңа тоскоол болуп калат. Мен ошондой нерселердин баарын токтотком. Ал эми чыгармачылыкты керек болсо өкмөт дагы, бийлик дагы эч ким токтото албайт. Бул анткени адамдын өзүнөн. Бизде президенттер деле болду го, мына чыгармачылык менен, гитара менен ырдап жүргөн. Мага эч ким запрет кое албайт. А мен чыгармачылыкты мен эч токтотпойм. Ал Кудайдын берген, жеке мага берген, баягы мындайча айтканда, белеги. Ошон үчүн мен ал нерсе мен менен чогуу кетет наркы дүйнөгө. Саясатка кайра баруу оюңуз барбы? Саясатка кайра бардым, мен мурда саясатта элем. Кайра дейсиң да, мен саясатта жүргөнсүз. Мен 2 жолу парламентке барамда аракет кылдым. Ушул шайлоодо ата журт менен, анан 2010-жылы бүтүн Кыргызстан менен 2 жолу тизмеге кирип аракет кылдым. Жакынкы шайлоодо да мен добуштарым аз болуп, мен азыр ошон үчүн парламентте эмесмин. Эмнеге аз болуп калды? Анткени азыр мына кечеги шайлоодо көрсөттү, элдер биздин кыргыз элибиз, шайлоочуларыбыз деп коеюнчу, дагы деле акчанын айтканын кылып жүрүшөт да. Мына кечеги шайлоону көрдүңөр, мына Бишкектеги шайлоону. Кандай болду? Эмне деген кыйын кыргыздын кыраан жигиттери күйүп, ыйлап бүгүн багы Фейсбукта жүрүшөт да. Эч ким тааныбаган эле атасынын акчасы бар бир бала келтирип депутат болду. Мына шайлоодо дагы менден көп эле адамдар акча сурашты, мисалы үчүн. Бек, акча бербесең болбойт деди. Мен айттым, эми акча бере албайм. Ырчыда кайсы акча? Биз бере албайбыз. Биз бизнесмен эмес болсок, миллионер эмес болсок, бизге эми айттым мен, мейлим, анда биз бербейбиз, анда биз тиги менен иштейбиз. Мен айттым, капачылык жок. Шартыңарга карагыла. Мен айттым, ушу чын эле эгерде багы ушу бек иштеп берет деп ишенсеңер, анда бергиле мага добушуңарды дедим. Ал эми болбосо, акча үчүн, тыйын үчүн, чай үчүн деп аткан болсоңор, анда кечирип койгула. Менде акчам жок. Деле ушунтип айтып жүрүп, бирок жакшы эле добуш алдым, бир 2,5 миңдей алдым. Өзүмдүн эми округум боюнчачы. Мен үчүн ошол 2,5 миң кишинин
добушу баалоодо. Анан кийин шайлабай менин баягы сиз азыр ушундай суроо берип атасыз. Сиз мына өкүнүп турасызбы өтпөй калды дегендейчи. Мен муга мындай жооп берем да. Мен өтпөй калганым өкүнгөн жокмун. Ошо шайлоочуларым, мени шайлабай калган шайлоочулар өкүнсүн дейм да. Мен ушундай гана жооп бере алам бул нерсегечи. Буга мен өкүнүп, ай кокуй деп, мен өзүм Бекборбиев деген атым бар. Мен өзүм анча-мынча депутаттардан деле жогору жүрө берем. Бирок мен элге кызмат кылып берейин десем, көбү баягындай эле, баягы эле акчанын артынан кетип калышты да. Мен айттым, макул. Сиздер азырча бул нерсе жете эле экен. Балким кийин бир түшүнгөндө дагы шайлоого катышып көрүшү мүмкүн. Мени шайлабай калгандар, жанагындай 1000 сом, 2000 сомго алданып кеткендер өкүнсүн деп ушундай жооп бергем да. Ошол 1000 сом, 2000 сомго алданып кеткендерден көрө шайлоого катышпай койгондор көп болуп атат да. Эмнеге деп ойлойсуз? Шайлоого бул анткени катышпай койгондор бизде да көп болду, ошондо дагы. Шайлоого 80%, мен момундай айтам да, мен өзүм катышып калгам. 80% адам шайлоого катышкандардын 80% акча алып коюп, анан шайлоого баргандар да. Өзү негизи Кыргызстандан ошо 7 миллиондун бир 30% катышат экен да шайлоого. Ошонун 30%-ында 80% акча алып коюп, ушу айласы жок баргандар да. А 20% гана эч нерсе албай, кокуй ушу келечек үчүн. Ушу кокуй ушул жерибиз оңолуп кетсин, ушу Кыргызстаныбыз оңолуп кетсин деген ошонун ичинен 20% экен. Акча берилбесе, жана 1000 сом, 2000 сомдон эч ким бербей койсочу, анда 30% да катышпайт. Эл азыр ушундай бир мындай кандай десем мындай кайдыгер болуп калган азырчы. Эч кимге ишенбейт. Азыр бийликке дагы ишенбейт, өздөрүнө гана ишенет. Өздөрү эптеп ошо огороддо, ошо шайлоо күнү, дем алыш күнү, андан көрө огороддо чөбүм жыйнап алайын, тиягымды казып алайын, биягымды казып алайын. Как раз шайлоо болуп калып, выходной болуп калды, кудаларым тосуп алайын деп бардыгы башка нерсе менен алек да. Эми үй бүлөңүз боюнча кыскача айтып бериңизчи. Кандай жолдошсуз, кандай атасыз үйдө? Эми идеалдуу атамын деп айта албайм. Жакшы эле ата болсом керек эми, анын балдарыман сураш керек да. Мен 5 неберем бар. 2 кыз, 2 уулум бар. Анан кийин эми мен аябай жакшы атамын деп эч кандай эркек айтпаса керек. Жакшы болууга аракет кылган атамын деп айта алам. Жакшы ата болууга аракет кылам деп. Анан мен идеалдуу атамын деп мен эч убакта айткан эмесмин, айткым да келбейт. Бизде аталарыбыз көбүнчө сыртта көрөк жүрүп калат. Тиричилик, жумуш депчи, анан балдарга жетиштүү убакыт бөлүп тарбия бере албай калат. Бирок бала чоңойгондо ошол өзү бере албай калган тарбияны баладан талап кылат экен да. Азыр бизде атанын баланын жашоосундагы орду, ролу боюнча айтып бериңизчи. Атанын ролу эми мен идеалдуу ата эмесмин деп атканым дагы бир эмес ушул да. Түздөн түз баягы ошол Японияга окшоп, мисалы үчүн мен тарбия бере алган жокмун да. Японецтерге окшоп же аябай тарбия беришет деп айтып атышпайбы аларды, азып айтып момундай кылыш керек экен көрсө, тигиндей кылып тарбиялаш керек экен баланы депчи. Мен андай кылып тарбия бере алган жокмун балдарыма. Мен өзүмөн атаман кандай тарбия алсам, балдарыма ошондой тарбия бердим деп ойлойм да. Атамдан кандай тарбия алсам, балама ошону бердим. Мен аста берген жокмун, балким кичине көп бергенге аракет кылдым, бирок атамдан
атамда чоң атасынан алган ал тарбияны. Ошол тарбияны мен балдарыма бердим. Анан эми андан аркысы өзүнөн баланычы. Анан атанын ролу ошол. Мен айттым, атанын ролун деп сурап атасыз. Атанын ролу өзүң атаңан, чоң атаңан болбосо, кандай тарбия алсаң, ошону балаңа өткөрүп берүү. Түздөн түз. Балага андан сырткары билим, жөнөкөй жүрүм турум, тарбия деген нерселерди албетте айтпай эле беребиз анын баарынча. Кичинекей кезиңиздеги кыялданып, бирок аткарылбай калган кыял. Кичинекейинде кыялданганда эмне деп кыялданат элем? Мен мисалы үчүн атам агроном болчу. Анан кичинекейинде эс тартканымда эле ошол совхоздун агроному болчу да. Анан атам менен жумушуна көп барат элем, талаага көп чыгат элем. Анан эң биринчи эле көргөн, бул жашоодо көргөн идеалың бул атаңда. Ушу атамдай болом дечим. Атамдай болуш үчүн эмне кылыш керек? Агрономду окуш керек. Келип мектепти бүткөндөн кийин сельхозинститутка тапшырып, агрономияны бүтөм дечим. Ушул кыялым бар болчу. Анан мен ушул акыркы класстарга чоңоюп калганча агроном болом деп өзүмдү ошол жака багыт алдырат элем да. Ошондой сабактарды көңүл буруп окуйт элем дегендей. Анан кийин ошол 9-10 класстарда анан кийин ошо агроном болом дебей калдым окшойт да. Ошол эми биринчи жаш бала кезинде кылган максаттарым бири аткарылбай калган ошол. Агроном болом дечим. Мен агроном эмес. Мен политехти бүттүм. Автомобиль жол курулушу боюнча кесиптин ээсимин. Ырчылыкты да бүткөн эмесмин деп коеюн. Акыркы суроо. Эркек кишинин эң жакын досу ким? Эркек кишинин эң жакын досу. Эркек кишинин эң жакын досу. Эркектин эң жакын досу эркек да. Эми мен айтайын дегеним, жок, мен азыр мындай кылып айтайын деп атам. Мисалы үчүн, мен менен 15-16 жыл мен өзүм багы мисал кылып айтайынчы. 15-16 жыл биз менен менин үйүмдө Нема деген ит жашады да. Ошол итимди мен эң жакын досум деп билем да, ал картайып 16 жылдан кийин каза болду. 2-3 жыл болуп калды да. Мен иттерди абдан жакшы көрөм. Ошондо мен билдим да, айбанаттар менен да достошсо болот экен депчи. Ал эми жашоодо мен досторум абдан көп. Адам досторумчу. Анан кийин мен досторум менен сыймыктанам, а досторум абдан көп. Анан эркектин досу десең эми бул жерде мындай. Бул эгерде философиялык суроо боло турган болсо, анын ар түрдүү көп жолу бар буга жооп бергендинчи. Демек өзү деп айтып атасыз, Ооба. Өзү эң жакын досу. Чоң рахмат бир маңыздуу, маанилүү сонун маегиңиз үчүн, атайын бөлүп келген убактыңыз үчүн. Анан учурдан пайдаланып, сизге эркин микрофон, концертиңиз боюнча да айтып берсеңиз болот. Элге калат тектериңиз болсо. Концертим боюнча айттым го дейм. Эми баягы концерттен бир укмуш болот деп мен сиздерди алдагым келбейт. Бирок абдан жакшы мындай сапаттуу концертти көрө аласыздар. Азыркы келаткан концертте. Анан эмнеге мурдагыдай бир мындай өзгөрүү болбойбу дегендем. Өзгөргөндө мен кантип өзгөртөм өзүмдүчү? Баягы эле бек болот, баягы эле аккордеон болот, баягы эле сонун ырлар болот. Зал менен зал болуп биригип алып ырдайбыз, көңүл көтөрөбүз, маанай көтөрөбүз. Анан кийин жанагындай
лазерный шоу, салюттар атылгандай андай эч нерсе болбойт. Биздин муундар келсе, ошол барабыз, ошону эстейбиз. Ошону эстейбиз, 90-жылдарды эстейбиз. Мен ошону дайыма айтып жүрөм, ырдашабыз, ырдашкандан кийин сырдашканың ошол, сырдашабыз. Айтор келген кишини, концертке келген кишилерди келгенине өкүндүрбөй тургандай бир мындай концерттик программа даярдатабыз, буйрса. Бул нерсеге такыр күмөнүбүз жок. Анан мага жана сөзүңүз жакты. Бектерди чогултуп чай берем дегениңиз, буйрса ошол ниетиңизге да жетиңиз. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.